Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү сөзүбүз Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров тууралуу болмокчу туугандар. Анткени Адахан Мадумаров көптөн бери көрүнбөй калды эле. Ошондуктан көпчүлүгү Адахан Мадумаров саясаттан биротоло кетти окшойт, чарчады окшойт деген сыяктуу ойлорун айтып жүрүшкөн. Бирок андай эмес экен. Адахан Мадумаров кече күнү эле Эрнис Кыяздын YouTube каналына жаңы маегин берди. Ал жерде көптөгөн сөздөр айтылды. Негизинен Адахан Мадумаровдун президент болом деген ойлору азыр деле бар экен туугандар. Анан ушул Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышса утуп кете алабы? Ошол жөнүндө сөз кылалы. Анткени туугандар, бардыгыңыздар билесиздер, Садыр Жапаров дагы экинчи мөөнөткө кайрадан президенттикке катышамын деп жатат. Садыр Жапаровдун тарапташтары болсо азыр деле Садыр Жапаровго элдин көпчүлүгү ишенет, элдин 90% Садыр Жапаровду колдойт деген сөздөрүн айтып жатышат туугандар. Бирок билесиздер, эки дос урушуп кеткенден бери Камчыбек Ташиев жөнүндө ар кандай видеолор чыгып жатат. Камчыбек Ташиев үй бүлөсү менен коррупцияга батып калган экен. Ал туура эмес саясат жүргүзүп келген экен. Көпчүлүк адамдарды кордоптур, камаптыр деген сыяктуу видеолор күн сайын чыгып жатат туугандар. Ал жөнүндө видео чыкканда азыркы президент Садыр Жапаров дагы ага каршы эместей болуп, эч кандай ошондой кишилерге үстүнөн иш козгоп, эмне үчүн Камчыбек Ташиевди каралап жатасыңар деген сыяктуу мындай иштерди көргөзбөй эле. Демек, ушулардын бардыгы туура окшойт. Анда дагы бир чоң суроо пайда болот. Ушул 5 жыл бою Садыр Жапаров кайсыл жакты карап жүрдү? Камчыбек Ташиев адамдарды кордогон болсо, коррупция иштерге барган болсо, эмне үчүн президент көзөмөлгө алган жок деп. Анткени бардык жоопкерчилик Садыр Жапаровдун колунда болгон туугандар. Садыр Жапаровго эл ишенимин берип, аны президент кылып шайлаган. Анан президент болгондон кийин ал караш керек эле да. Баягы корого деле карышкырды киргизип койсоң, бардык койлоруңу жеп кеткичекти карабай жүрө берген болсоң, анда билбейм туугандар, кайсыл жака баратабыз. Ошондуктан азыркы бийликке дагы мындай элдин ишеними чындыгында кеткендей, мурункудай болгон ишеним жок, чындыгын айтыш керек. Ошондуктан албетте Адахан Мадумаровдун бул жерде мүмкүнчүлүгү бар президент болуп кетишке. Эми аны көрө турарбыз туугандар. Негизи эле ушул президенттикке барамын деген ойлорунан кайтпаганы деле көпчүлүктү кубандырды окшойт. Анткени ошол Эрнис Кыяздын YouTube каналында берген маегинин комментарийлерин окусаң, көпчүлүгү ушул Адахан Мадумаровго дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрөлү. Бул киши аябай сабаттуу киши. Ушундай кишилер президент болгон болсо Кыргызстан өнүгөт деген сыяктуу мындай ойлорун жазыптыр. Ал эми сиздер дагы өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды жазыңыздар албетте. Адахан Мадумаров президенттикке татыктуу кишиби, же болбосо Садыр Жапаровдун өзүнө дагы бир мүмкүнчүлүк беришибиз керекпи? Ошол жөнүндө ой пикир жазыңыздар туугандар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.